Дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамда жаңы дагы бир түшүнүк киргизилген. Бул диний багыттагы объектилер. Диний багыттагы объектилерге кайсылар кирет? Булар мечиттер, синагогдор, церковдор жана башка диний багытта колдонулуучу объектилер. 2025 жылдын 1 февралына чейин азыркы айтылган объектилер диний уюм катары эсептик каттоого алынып ишмердик жүргүзүп келген. Эми мындан ары 1 февралдан тартып мечиттер, синагогдор, церковдор жана башка диний багыттагы объектилер эсептик каттоого алынышы жеңилдетилип, 4 гана документтин негизинде эсептик каттоого алынат. Эсептик каттоого алынганда ар бир ошол объектилер өзүнө тийиштүү болгон диний уюмдардын борбордук башкаруу органы тарабынан дин комиссиясына берилген арыздын негизинде эсептик каттоого алынат жана 4 документ керектелет. Булар арыз, ошол объектке тийиштүү жердин кызыл китеби же көк китеби, андан кийин архитектура тарабынан берилген ошол имараттын, курулуштун колдонулууга жарактуулугу берилген кагазы керектелет. Андан кийин техникалык паспорту керектелет. Ошонун негизинде эсептик каттоого алынып, ишмерлик жүргүзүлүшөт.